Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы мигранттардын маселесин көтөрдү. Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Бобур Усманов 2-майда Орусиянын өлкөдөгү элчиси Олег Мальгинов менен жолугушту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин сайтында кабарланды. Сүйлөшүүдө өзбек тарап Орусияда эмгектенип жүргөн өзбекстандыктардын укугунун бузулушу жана катаал мамилеге дуушар болуп жатышына көңүл бурган. Министрдин орун басары мигранттардын укугу сакталышы керек экенин белгилеп, бул маселени Орусиянын тийиштүү органдарына жеткирүүсүн өтүндү. 25 апрелде Москвадагы кафелердин биринде полициянын атайын даярдыктагы СОБР кызматкерлери рейд өткөрүп күч колдонгон видео тараган. Ал видеону Азаттыктын мигрант медиа редакциясына окурман жиберген. Анын айтымында мигранттар иштеген бул кафеде акыркы бир айда 3 жолу рейд болду. Видеодо куралчан бет кап кийген күч кызматкерлери кафеге бастырып кирип, кардарларды жерге жаткырып, одоно мамиле жасаганын көрүүгө болот. Бул кафеде өзбек жарандары иштери айтылган. Ага чейин социалдык тармактарга Москвадагы мончолордун биринде кыргызстандыктарды орус полициясы жана бети жабылган белгисиз адамдар уруп сабаган видео тараган. Анда мигранттарды полиция кызматкерлери колдорун артка кайрып жаткырып, айрымдарын чапкылап жатканын көрүүгө болот. Булак Азаттык. Орусияда топурак алдында калган 3 кыргызстандыктын сөөгү табылды. Орусиянын Геленджик шаарында курулушу жүрүп жаткан жерде көчкөн топурактын алдынан 3 кыргызстандыктын сөөгү табылды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда дагы бир кыргызстандык ооруканага жеткирилген. Окуя 3-майда болгон. Басылма факты боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатканын белгиледи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Тышкы иштер министрлиги Орусияда каза болгон кыргызстандыктар тууралуу маалымат берди. Бүгүн 4-майда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Орусиянын Геленджик шаарында курулушта болгон кырсыктан 3 кыргызстандык каза болуп, дагы бир кыргыз жараны ооруканага түшкөнүн кабарлады. Министрлик каза болгондордун сөөгү курулуш аянтчасында көчүп түшкөн топурактын алдынан чыгарылганын белгилеп, учурда сөөктөр шаардык өлүк сактоочу жайда экенин маалымдады. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын элчилиги каза болгон жарандардын жакындары менен байланышып, зарыл болгон укуктук жардамдарын көрсөтүп жатканын, маркумдардын сөөгүн мекенине жөнөтүүгө байланыштуу окуя болгон жерге элчиликтин кызматкери жөнөтүлгөнүн билдирди. Ошондой эле маалыматта элчилик Орусиянын тиешелүү органдары менен тыгыз кызматташып жатканы кошумчаланды. Буга чейин Геленджик шаарында курулуш жүрүп жаткан жерде көчкөн топурактын алдында калган 3 кыргызстандыктын сөөгү табылганы, кырсыктан дагы бир кыргыз жараны жаракат алганы маалым болгон. РИА Новости окуя 3-майда болгонун жазган. Путин мураскери жөнүндө дайыма ойлонорун айтты. Орусиянын лидери Владимир Путин президенттик кызматка келе турган талапкер тууралуу дайыма ойлонорун билдирди. Бул тууралуу ал журналист Павел Зарубинге берген маегинде айтканын орус басылмалары жазышты. Ооба, мен бул жөнүндө дайыма ойлоном. Бирок акырында тандоо орус элинен, жарандардан, шайлоочулардан көз каранды деген ал. Путин өлкө жарандарынын ишенимине ээ боло турган бир эмес, бир нече талапкер болушу керектигин кошумчалаган. Вьетнамдан Бишкекке келе жаткан учак Индияга конууга аргасыз болду. Бүгүн 4-майда тышкы иштер министрлиги Вьетнамдан Нячанг шаарынан Бишкекке учуп келе жаткан учак Индиянын Калкутта шаарындагы аэропортко конууга аргасыз болгонун билдирди.
Министрлик конуу май куюу жана учуунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн болгонун белгилеп, жүргүнчүлөрдүн арасында 163 кыргызстандык бар экенин маалымдады. Тышкы иштер министрлиги алар мейманканага жайгаштырылып, 2 маал тамак аш жана бардык зарыл болгон шарттар менен камсыздалганын, кечки маал өлкөгө учуп келишерин кошумчалады.